Жамангулов Акылбек Жекшенович дегенге сиздер иш козгогонсуздар. Бул сиздин убагыңызда эмес, бул тиги Курманкул Зулушевдин убагында болчу да. Аны камадыңыздар. Эч кандай далили жок да. Бир жарым жыл канча отурду билбейм, аны кайра чыгарып атасыңар да актапчы. Мен ошол мага таң калтырып атат да, бул кандай болуп калды депчи. Ошол боюнча маалыматыңыз бар да, ошону айтып бересизби? Фамилиясын кайталап койсоңуз. Жамангулов Акылбек Жекшенович деген. Бул Альфа Телекомдун директору болчу да. Бул боюнча менде так Мен муну айтып атканым мындай да, сиздердикичи. Мен эми билебиз аны ким кандай камап, кандай эмне кылган. Ошол убакта камап, отургузуп, анан акча алып, анан кайра кой берген фактылар бар да. Эгер надо будет өзү азыр эми арызын жаз десек жазбай атат, жазат эртең күн, эртең бүрсү күн. Канча акча бергенин да айтып берет ошол. Мен ошол факты боюнча айтып атам да. Айтып бересизби ошол маалыматты? Жок, бул иш боюнча мен Сиз анда жок болчу, сиз да, мен анча мынча коомдо жүргөн эле маалыматым бар. Мен жаңылбасам бул мошенничество менен козголгон иш болсо керек эле. Анан кандайдыр бир жанагындай фактылар болсо, өзү келип кайрылса мен кабыл алууга даярмын. Жок, мен муну айтып атканым мындай да, так жагдайларын мен билбейт экенмин. Бул дагы биздин коллегабыз болчу, депутат болгон чогуу, ошол жерде жүргөнбүз. Эми муну камап коюшту дагы, бул байкуш атасы, ошол убакта атасы бар болчу да. Азыр атасы ошо переживать этти баласына. Каза болуп калды дагы. Атасы дагы бир 30 жыл жашамак. Ушун эми ушундай фактыларды айтып атам да, ушул туурабы, туура эмеспи депчи. Мындай эми ар бир ишти ошону тергөө болуп атканда, карап атканда камабай деле тергесе болот да. Ал эч жакка качып кетпейт. Мисалы. Ошону айтып атам да менчи. Анан ишти жагып туруп чыгарып койду. Ошону айтып атам, атасы переживать этип отуруп, ошол тиги баласы түрмөдө отурганда мына каза болуп калды атасычы. Нурбек Өмүрбекович, сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Бул сөздүн төркүнү мыйзамсыз камоо, мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси болуп атат. Бул жерде сөзсүз түрдө прокуратура тарабынан, прокурорлор тарабынан мыйзамдын талабы ошондой. Буга жол бербешибиз керек. Жол берген кызмат адамдарына сөзсүз түрдө жоопкерчилиги каралыш керек. Бүгүнкү күнгө чейин каралып келатат. Бул сиз айтып аткан конкретный факт боюнча тиги адам өзү кайрылса, мен дагы бир жолу айтам, кабыл алууга даярмын.